берилүү менен маашырлана музыкалык аспапта кол ойнотуп жаткан Даниэль Пак Мураталы Күреңкеев атындагы Кыргыз улуттук музыкалык окуу жайынын 2-курсунун студенти. Жаңы билим күнүнүн башталышы Даниэль үчүн өзгөчө болду. Анткени буга чейин окуу жайында эскилиги жетип, жарактан чыга баштаган музыкалык аспаптарда сабак өтүп келсе, эми мынтип жаңы аспапта мыкты чыгармаларды жаратам деп турат. Бул аспап бүгүн окуу жайга белек катары тапшырылды. Новые рояли нам привезли. Биздин окуу жайга жаңы рояль инструменти келип, абдан кубанып турабыз. Өтө сонун экен. Буга чейин окуу жайда мындай инструмент жок болчу. Эски Ямаханы гана чертчүбүз. Буйруса алдыда жакшы окуп, Залкар искусство чеберлеринде ийгиликтерди жаратабыз. Окуу жайдын 85 жылдык мааракесин утурлай жана улуттук деген макам алуусун куттуктап, Маданият министрлиги Япониянын бренд фирмасы Каваиден чыгарылган 2 рояль музыкалык инструментин тапшырды. 85 жыл аралыгыбызда көпчүлүк музыкалык аспаптарыбыз мындай жаңыртылган эмес да. Азыр мына оркестрдык, жеке ошо аспаптарыбыздын баары эле ошо эмеден чыгып атат да, жарактан чыгып атат. Аны биздин министрлигибиз жакшы билет. Эң оболу ошо биринчи 2 рояльды алып алганыбыз аябай олжо болду. Себеп дегенде бирден бир окуу жай болгондон кийин ошо чет мамлекеттерден дагы келип турушат экен. Кудай буйрса эми жүзүбүз жарык, биз уят болбойбуз, көргөзөбүз мынакей. Анын үстүнө ошо турган биздин концерттик залыбыз акустикасы абдан жакшы. Ушу бирден бир акустикалардын бири ушу биздин концерттик залыбыз да. Мында негизинен 9 багыт боюнча окутулат. Көбүнчөсү түрдүү аспаптар менен сабак өтөт. Жаңы инструменттердин келиши студенттердин билимине, профессионалдык жактан өсүшүнө стимул болот. Быйылкы жылдын гана жардамы болду. Кийинки жылы дагы чоң көлөмдөгү каражаттарды берип, буюрса ошонун үстүндө жакшы биз иш алып баралык деген бир ниетибиз бар. Анткени биз ушул музыкалык аспаптардын аркылуу биз Кыргызстандын маданиятын, искусствосын алдыга таанытып, мындан сырткары алдыга сүйрөй турган жана ошондой айтканда шедеврди жарата турган атайын биз шарттарды түзүп беришибиз керек. Айта кетсек, аталган окуу жайга жыл сайын 75 бала кабыл алынат. Жалпы 276 студент билим алат. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.